Арбаңыздар, урматтуу НТС-ин көрүүчүлөрү, бүгүн биздин эфирде эсимде долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Биздин бүгүнкү мейман Болот Абдырахманов. Болот байкени көпчүлүк чоң таштагы репрессияланган 138 адамдын сөөгү табылышына байланыштуу окуяларга менен билебиз. Ошону жарыялап, ошол иштин башында турган адамдардын бири 1992 жылдагы окуя. 91 жылы, 92 жылдары аерге расмий түрдө ошол иш-чаралар өткөн болчу. Болот Абдырахманов ал учурда КГБнын капитаны, азыркы учурда Улуттук коопсуздук комитетинин ардагери, запастагы полковник. Болот байке, айтсаңыз, бүгүнкү биздин интервьюбуздун башкы себеби мына сиз жазган 10 томдуктун бет ачары, мына жакында эле бет ачары болду. Бул 10 томдуктун маңызы, мазмуну эмнеден турат? Сиздин чыгармаңызбы же бул архивдик документтерби? Эми рахмат биринчиден ушу чакырганыңарга, ушу биздин тарыхка кызыгып, ушу китеп менен дагы ушу кызыгып чакырганыңарга чоң рахмат. Эми бул китептин тарыхын айта турган болсок, бул коллективдик иш болду. Бул негизги коопсуздук комитет материалдары. Буну качан башталды деп мисалы сурасаңыз, өзүңүз айткандай башында мына чоң ташты эстеп кеттиңиз. Ошо 91 жылы чоң таш ачылды. 91 жылы 30 август ошол кайра көмүү, жанагы табылган сөөктөрдү кайра көмүү аземи болду. Вот он, где Айтматов Тюрикул установлено. Обвиняемый Айтматов, являясь выходцем из антисоветской Баеманапской среды 26 года, был завербован в социал-трудовую партию из социал-транскую. Вот это, кем? Исакеевым, Баялы, работавшим в то время в Каракольском окружкоме ВКПБ. Айтматов был осведомлен Исакеевым и другими участниками организации проводимой контрреволюционной, террористической, шпионской, диверсионно, предательской, вредительской деятельности. Негизи ошол учурдан баштап Кыргызстанга 31 августта эгемендикти жарыялады, билесиз. Ушу эгемендик болуп, ушул экил Атабейт дагы ушул чоң ачылган бир маалда болгон үчүн элдер дагы эгемендик келди. Баягы Кыргызстандын кандуу тарыхтарын кайрадан азыр ачып көрсө мүмкүнчүлүк бар окшойт. Эмне дегенде жашыруун жанагы чоң таш ачылып аткандан кийин бир үмүт пайда болду деп эсептесе болот. Эмне дегенде ошол маалда ошондо КГБга көп каттар, кайрылуу, арыздар түшө баштады массовый түрдө. Негизи Сталин өлгөндөн кийин 53 деле Хрущевдун учурунда актоо процесси башталган. Мындай аз-маз келе баштаган, аз-маз кичинеден. Бирок ушул Атабейттен кийин, чоң таштан кийин Кыргызстандын жарандары массовый түрдө ушу кайрыла баштады. Анан ошондо коопсуздук комитеттин жетекчиси, ошондо Анарбек Курамаевич Бакаев деген биз урматтаган жетекчи болуп келип, ал өзү негизи философ, илимпоз болгон үчүн, ошону жакшы түшүнгөн үчүн ушул актоо процессине ал активдүү ушу иш-чара көрүш керек деп түшүнүп, ошол активдүү актоо жумушу башталды да. Ошондо мынакей актоо жумушуна ошону өткөзүш үчүн архивдин кызматкерлери, ошондо ардагерлерди бир топ түзүп алып, ошо актоо процесси башталып, жумасына менимче ошо бир Советтик Кыргызстан, Советская Киргизия деген гезиттерге аягында ошол эки акталган кишилердин аты жөнү жазыла баштады. Кыска маалымат
аты жөнү, туулган жылы, анан туулган жери. Аларды эгемен Кыргызстандын бийлиги соту актап чечим чыгарып атты. Ооба, ошол башталды да, биз материалдарды прокуратурага берип аттык, алар актап, ошолордун тизмеси чыга баштады да. Анан ушу 96-жылы биринчи жолу, 97-нчи экинчи жыл болуп, мындай ошолорду топтоп эки брошюра чыкты. Эки брошюранын ичинде 8200-гө жакын ошол акталгандардын тизмеси чыкты да. Анан андан кийин бир топ убакытка бул жумуш токтолуп калды ар кандай себептер менен. Анан 2013-жылы эми баягы актоо процесстери, баягы мурунку союз республикаларда активдүү болгон заман болду да, чын айтсак. Мисалы, ошо Россияны эле алсак, 50-гө жакын территориалдык субъекттерде орусча айтканда белая книга памяти деп чыга баштады. Ушул репрессияга душар болгондордун тизмелери да. Айта кетиш керек, Орто Азия республикалардан да чыккан жок. Анан 13-жылы ошондо мен Коопсуздук комитетинин жетекчилигине кайра кайрылды. Ушул эки жумушту башталды эле, ушул экинде кайра улантып бүтүш керек эле десем, Кудай жалгап уруксаат алып, ошондо мен Коопсуздук комитетинин институттун жетекчиси болчумун. Бир топ түзүп алып, биз 3,5 жыл архивде, Коопсуздук комитетинин архивине атайын бөлмө бөлүп берип, атайын фонд бар. Атайын фонд Коопсуздук комитетинин архивинде атайын фонддо 14,5 миң ошол репрессия душар болгондордун делалары жатат да. 14,5 миң адамды. 14,5 адам эмес. 14,5 дело. Иш, папка. Анан ошол эки жумуш тобу ошолорду башынан баштап 3,5 жылдын ичинде аягына чейин баарын тең электеп чыкты да, электеп чыкты. Ал жерге эмне бизге маалымат керек эле? Ошол папканын ичиндеги репрессияга душар болгон жарандын аты жөнү, туулган жылы, анан туулган жери, улуту, жашаган жери, иштеген жери. Анан эгерде маалымат болсо, партийный экен же партияда жок бекен мүчөсү. Анан камалган жылы, анан соттолгон же атылган жылы датасы, аянкы болсо качан акталган. Ушул маалыматтарды биз ушу 13-жылдан баштап кичинеден иштеп компьютерге киргизе баштадык. Ошо 3,5 жылдын ичинде ошол 14,5 миң жанагы иштин баарын карап, ошол бир чоң база дандык түзүлдү да. Анан аны электеп отуруп, анан 17-жылы бир мен эл аралык чоң конференцияда Бишкекте ушул репрессиялар боюнча, бир тема боюнча бир конференцияда мен ошондо доклад кылып, ошондо мен айткам. Ушу Кудай буйрса ушу жумушту биз бүтүрүп калдык. Кыргызстанда дагы илимпоздор, коомчулуктар негизи ушул эки муктаж болуп атат. Ошондой китеп чыкса, биздин өсүп келаткан жарандарга дагы бул пайдалуу болот эле. Биздин өзүбүздүн баягы кайгылуу тарыхтагы барактарын ачылат эле. Көп кишилер ушул эки өзлөрүнүн тиги аталары кайда репрессия болгондорун эмгиче билишпейт, мүмкүн ошого да жардам болот эле деп сунуш кылсам, ошондогу конференциянын резолюциясына ушул сунушту кабыл алып туура деп, анан кыска мөөнөттүн ичинде эле ошондо Ак үйдүн биздин аппарат, президенттин аппаратына мага кишилер чыгып, жакшы сунуш кылдыңыз, ушул экини биз да колдойбуз, ошону чыгаргыла деп мындай сунуш болду. Мен чын айтканда кубандым. Бирок алар айтты, бул данныйларыңар кандай, кайсы тилде дегенден орус тилде дедим. Орус тилде десем, кыргызчага которсоңар жакшы болот эле деди да. Макул деп. Анан мен 17-жылы Коопсуздук комитеттен пенсияга узатышты. Анан мен Арабаев университети бар, билесиңер, Кыргыз мамлекеттик биздин университетте, ошондо ректору
Төлөбек Абылович Абдрахманов ал дагы. Ал киши өзү тарыхчы болгон үчүн, илимпоз болгон үчүн экөөбүз көптөн бери тааныш болчубуз. Ушул маселени айтсам, аябай бизди туура түшүнүп колдоду. Келгиле ушу бир топ түзөлүк дагы, анда кыргызчага которо баштайлык деп, ошол киши көмөк көрсөтүп, ушул университеттин филологдорун ошо топ түзүп алып, бир 10 чакты киши. Биз 1,5 жылдын ичинде жанагы болгон материалдын баарын кыргызчага которуп чыктык. Которуп чыгып бүткөндөн кийин карасак, ушул бүгүнкү мына силердин астыңардагы 10 томдук ушундай материалдар болду да. Анан азыр анализдеп көрсөк, мисалы бул китептин мазмунун, бул жерде жанагы 20 миңге жакын жарандардын тизмеси алфавит боюнча да, Адан Яга чейин баары тең топтолгон. 20 миң кыргызстандык. 20 миң кыргызстандык жаран. Булардын арасында мына 50ге жакын ошол учурда Кыргызстанда жашаган улуттардын өкүлдөрү. Мына мен божомолдоп эле айтайын, эң биринчи орунда кыргыздар саны, экинчи орустардын саны, үчүнчү болуп уйгурлар. Андан башка мына бул жерде жашаган немистер, корейстер, дунгандар, өзбек туугандар ишилип 50ге жакын ошондо Кыргызстанда жашап аткан репрессияларга дуушар болгон адамдар. Булар соттолгондор, ичинде атылгандар да бар. Булар соттолгондор, ссылкага кеткендер бар, атылгандар бар, бул жерде түрмөдө өлүп калгандар бар, ошол кыйналып мүмкүнчү. Анан 17-жылы ошону баштап мына 18-19 жылы ошо которуп бүттүк. И мына өткөн жумада эле февралдын 18-inde басмаканадан ошол өзүбүз мынакей силер көрүп аткан 10 томдукту колго тийди да. Ол колго тийип мынакей азыр элдер жаңы көрүп атат. Болгону эми 100 эле нуска чыкты болгону. Эми мен ойлойм, бул деле пока жетиштүү. Эми эгерде муктаждык болсо, мүмкүн дагы чыгарганга аракет кылабыз да. 100 эле нуска дейсиз, бул демек өзүңүздүн күчүңүз менен чыгарган окшойсуз, э? Ооба. Башында баягы 17-жылы мамлекет тарабынан колдоо болот деп дегендер, алар унчукпай калды, алардын дайын жокпу? Ушу изилдөөңүздү колдойбуз дегендер мамлекет тарабынан. Эми кандай десем, мен булар унуткан деле жок. Мен аларды маал боюнча маалымат берип аттым, кандай этапта жүрүп атат, эмне иш-чара көрүп атабыз, ошолорду айтып турдук. Эми бирок азырынча бул жыйнактын чыгышына мамлекеттин түз көмөгү жок экен да. Эми эгер түз көмөктү силер баягы акча тарап каражат жагынан көрсөңөр, каражат бөлүнгөн жок, чын айтайын. 20 миң адамдын тагдыры деп коелу шарттуу түрдө. Бул жерден баягы алардын анкеталык эле маалыматпы? Мисалы, баланчанчылы баланча жерде төрөлгөн, түгүнчө, ынчанчылы соттолгон, атылган же акталган деп алардын канчасы, ошо 20 миң канчасы атууга дароо эле өкүм чыккан, канча адам экен? Эми бул жакшы суроо бердиңиз. Мисалы, канчасы бул жерде мындай да, канчасы атууга кеткен, канчасы соттолгон, канчасы түрмөнүн ичинде өлүп калган, канчасы мисалы ВКПБнын мүчөсү, канчасы жана жетекчилер болгон, канчасы студент даже бар, канчасы кары, канчасы жаш, канчасы аял, канчасы эркек дегендин баары тең азыр мына мен сизге айткандай Арабаев университетинин ректорунун жетекчилиги менен атайын илимий топ ошол экин анализдеп атат. Мына азыр ал жумуштагы соңуна келген турат. Ал ошол статистический маалыматтар өзүнчө бир 3 том болуп чыккан атат, Кудай буйрса, жакындачы. Ошол экилер айткандай, ошол жерде канчанчы жылы, мисалы мен бул жерден эгерде жана канчанчы жылы кармалды, канчанчы жылы камакка алынды деп айтпайынбы жана. Ошолордун баарын тең анализ кылса, мисалы касы жылдары Кыргызстанда репрессия аябай күчтөнгөн, касы жылы азайган, касы жылы кайра күчтөнгөн десек, мына мен муну канча жолу баягы бул 10 томду
жасап атканда мен айтат элем, мисалы 30-жылдары жана колхоз уюштуруп атканда ошондо бир чоң репрессиялар болгон. Толкун болгон экен. Аябай чоң болгон. Ошо рекинин тизмелери жанагы 3 томдук статистический маалыматтарга кирет деп ойлойм. Анан эң чоң дагы 37-38-жылы негизи союз боюнча эң чоң репрессиялар ошо рекин учурда болду, алардын тизмеси. Анан айтыш керек, жана ата мекендик согуш болуп атканда дагы ошондо дагы кармалгандар учуру бар. Алардыкы өзүнчө. Мен айтып атпайм, бул жерде ар кандай катмардын баягы калктын өзүнчө социалдык катмардын дагы эмелери бар. Мына канчасы бул жерден башкарма болгон, канчасы колхозчу болгон, канчасы жумушчу болгон, канчасы мугалим болгон. Канчасы мисалы даже НКВДнин кызматкерлери бар бул жерде 120га жакын менимче. Кызыл аскердин кызматкерлери, даже соттогон соттор бар, соттордун мүчө. Мунун баары тең эми кийинки этап болуп муну изилдегенге чоң мындай жол ачылды десем болот да. Ошондо бул кайсы жылдарды камтыйт? 30-жылдарды, 40-жылдарды, кайсы жылдан баштап, кайсы жылга чейинки мезгил? Карасаңыз, бул жерде 1920-1953 жыл деп турат, Значит, эмне үчүн 20-чы? Бул Коопсуздук комитеттин архивинде документтер 20-чы жылдан эле башталат. Мына мен айтып кетейин, баягы биздин тарых боюнча Кыргызстанга Совет бийлиги 18-чы жылдан келди деп айтып атабыз да, туура? Туура, 18-чы жыл келген, бирок азыркы Кыргызстан анда мисалы бул жердеги түндүк областтар Жети сууга кирчи, түштүктөр болсо Какан хандыгына кирчи. Бирок 18-чы жылы баягы Совет бийлиги келгенде 1-чи жылдары ЧК, ушу Түркистан түзүлгөн ЧКнын борбору штаб-квартирасы Ташкентте. Ошондо 18-ден 20-чы жылга чейин документтердин баары азыр Ташкенттин коопсуздук кызматынын ичинде. Аларга бизде мындай доступ жок болгон үчүн биз болгон доступ ушу 20-чы жылдан баштап изилдедик. Бул 53-чү жылга болгондо 33 жылдын ичиндеги маалыматты бул жерде камтылды да, камтылды. 53-жыл дейсиз, ошол 53-жылы Сталин 5-мартта өлгөндөн кийин репрессиялар дароо камбуулгандай токтоп калды деп айтса болобу? Же уланганбы? Же башкача бир формага өткөнбү? Жакшы суроо бердиңиз. Бирок Боврекил биз да 53-жыл деп чектегенибиздин бир себеби эми репрессияны уландысы деп болот, бирок баягындай массовый түрдө болгон эмес да. Уже массовый түрдө болгон эмес. Муну белгилеп айтып кетиш керек. Кандай формаларда болгон? Аны изилдесеңиз эгер. Аны изилдеш керек, отдельно изилдеш керек. Бирок баягыдай мыкачылык уже эмне дегенде алар эми Хрущев, Сталиндин репрессия саясатын жанагындай элге чыгарып баарына тең айтып аткандан кийин уже аны кайталанбай калганы уже көзгө көрүнүп атат да, Анан мындай коомдук эксперттик деңгээлде мындай бир дискуссиялар болуп калат да соңку жылдары өзгөчө мындай Россия тараптан, анткени эми ошол метрополия ошол эмес беле ошол учурда. Бериянын ролу жөнүндө. Бул жерден эле ошо статистикалык ыкма менен билинсе болобу, мисалы 37-жылы эң пикке жеткен чегине жеткенде бул Ежов. Ага чейин Ягода Ежовдун учурунда, өзгөчө Ежовдун учурунда күчөгөн, баягы ылгабай эле 1000 деп, 10 000 деп, 100 000 деп камап, соттоп, атып жиберген. Чынында Бериянын учурунда, Берия келгенден кийин Ежов өзү жазаланып атылып, Берия келгенде репрессиялардын толкуну басаңдап, азайган деп жүрүшөт да Лаврентий Бериянын учурунда. Ошол эми ал кызматка келген учурду эске алып туруп, ушул сиздин документтерди салыштырса, чын эле ошондой тенденция байкалабы же өзгөрүү жокпу? Негизи эми бул Сталиндик режимдин негизги табыйгаты ошодо. Бул өзүнүн органдарын өзү тазалап туруш керек. Өзүнүн коомун бир этап кылып коркутуп тазалап туруш керек. Ошон үчүн силер айткандай 38-жылы Ежов өзү дагы, мисалы Кыргызстанда 38-жылы репрессияларга аябай колун алган Лоцманов деген Кыргызстандын НКВДсынын жетекчиси, ал дагы өзү репрессияга душар болуп атылды. Бирок мен айтат элем, мисалы эң коркунучтуу жыл 38-жыл деп эсептейбиз. Мисалы Кыргызстанда ошондо мына бүгүнкү күнү чоң таштагы эле 137 кишинин аты
табылып ошол жерден сөөгү аты далилденип ошол башка айтыш керек биздин Нарында дагы, Ошто дагы, Караколдо дагы ошо 38-жылдары жүздөгөн жарандар атылган да. Ошо Лоцмановдун буйругу менен. Тилекке каршы алардын сөөктөрү бүгүн табыла элек. Бүгүн силер билгендей Кыргызстанда жалгыз эле ушул Атабейиттеги жана 137 кишинин сөөгү. Бул деген ошол учурда андан башка киши атылган эмес деп айткан эмес. Бул деген табылбай калды деген. Мынакей жана архивный материалдар көрсөтүп атат. Ошол Ежовдун аянкы күндөрү, нарком Баурекир Лоцмановдун аянкы күндөрү именно Берия келгенде ошо законду карайт экен, текшерет экен деп жанагындай массовый түрдө түрмөдөгүлөрдүн баарын тең аткан себеби ошол буга жооп беребиз деп корккон үчүн жүздөгөн сөөктөр чыкканда ошо жүздөгөн репрессия болуп атылган өзүнүн изин жашырыш үчүн, кылмыштарын жашырыш үчүн ушул экиндей массовый түрдө атылуу болду да ошол 38-жылдар аягында. Эми мындай болуп аткандан кийин мен айткым келет, бул Берия келгенде репрессия токтолуп калды дегенден мен алысмын. Азайып басаңдады. Бирок баягыдай болбой азыраак болуп калды деш керек, азыраак болуп калды. Ал статистика ошо сиздин эмгекте байкалат, Эми муну байкалат. Мисалы бул жерде мен айтып атпайм, мисалы канча жылы камалган деген, камалган деген жанагы 3 том чыккандан кийин көрүлөт. 38-жылы канча экен, 1000 экен. Андан кийин Бериянын учурунда канча экенин азыраагы көзгө көрүнөт да. Бул китебиңизден тышкарыда сиздин баягы айткан, сүйлөгөн сөздөрүңүздөр, жазган макалаңыздардан билем, ошол Лоцмановдун учурунда, Ежовдун учурунда чынын айтканда, орой айтканда бул камоо атуунун планы болгон. Туура. Планы болгон дейт. Ушул таза эле 4 жашты тик тургузган бир окуялар, конкреттүү бир фактылар келтирилген экен. Мисалы, бир жерде кайсы бир райондо 99 эле адам жазаланып калса, эмнеге 100 кылбайсың деп, анан чыга калып эле көчөдө аткан бир адамды алып эле калып камап койгонбу, атып салганбы ушун. Ушул чын эле ошондой болгонбу? Чын эле ошондой болгон, чын эле ошондой. Эмне дегенде, мынакей жанагы ушул репрессиянын эң күчөп турган учурда бул мамлекеттик системада НКВД мамлекеттик органдардын пирамидасынын эң чокусунда турган НКВД болчу. Бул законго дагы, башкаларга дагы баш ийбей, ошондо Ежовдун айткан өзүнүн сөзү бар. Каалаганыңарды кылгыла деген да. Каалаганыңарды кылгыла, бизге бүт баары тең уруксат деген. Ошон үчүн мисалы бул жерден жанагы кармалгандарды кээ бирде ошол эле тергөөчү өзүнүн чоңуна кирип, буну эмне үчүн мындай кармады? Буну далилдеш керек да дегенде, ай сен далилди өзүң жазышың керек. Биз Москвадан ошондой буйрук алдык, эч коркпогула деп, бул жердеги ошол эле Лоцманов өзүнүн кызматкерлерин, тергөөчүлөрүн ошентип мындай дем берип, ошондой сөздөрү бар да, силер эч коркпогула. Кармалдыбы киши? Силер аны диги коомдун душманы, Совет Союзунун душманы деп, эл душманы деп смело эметилди. Буларга мындай план келет да, план. Москвадан план келет. Вот мисалы мен силерге айтып коеюн, жана ошол учурда Москвадан Тухачевскийди маршалды, 7-8 маршал, 100ден ашык генералдардын баары тең Сталинге каршы чыкты деп репрессия кылды, туура. Ошол учурда мисалы НКВД Москвадан бүт союз республикаларга буйрук кетет. Аскерлердин арасында эл душмандарын издегиле деп. Издебесеңер, значит, өзүңөр жаман иштеп атасыңар, туура. Эмне дегенде булардын башына келген да бул. Окуй, мен буларды кармабасам, мен өзүмдү душман деп атат деп. Эмне кылган? Бул жерде 53-чү улуттук кавалерлик полк, ошолордун жаш такшалган кыргыз улуттук аскерлердин, командирлеринин мына 50-гө жакынын репрессия кылып салган. Алардын иштерин карап көрсөңөр, кызык фактылар, мисалы
bir командир bir жыйналышта айтыптыр. Биздин бөбүреки жоокерлердин баары тең эле кыргыздар. Бул жерде устав деген бар экен, ал орусча жазылган. Ал жерде жоокерлерге кылган талаптарды ушул кээ бирде түшүнбөй калып атышат. Келгиле ушуну кыргызчага которолук. Ошондо бизге башкарганга да жеңил болот, алар да ушул уставды түшүнгөнгө да жеңил болот дегенде кийин анан ошондо бул деген улутчул эмне дегенде уставды кыргызчага которгусу келген деп мисалы. Ошо менен кармап репрессияга тарткан да, көрдүңөрбү? Ошо план деп атасыздар. Мындай пикир бар да, эгерде сиз изилдеп көрсөңүз ошол байкалабы, ошол тастыкталабы, атайлап улуттук кадрларды бүткүл тармактардагы илим болобу, партия болобу, советтик органдар болобу, чарбалык органдар болобу, дал ошол улуттук жетекчилик кадрларды кыруу, азайтуу саясаты жүргөн деп. Же ал жаңылыш пикирби? Сиздин изилдөөңүздөрдө байкооңузда кандай? Ошол жылдары. Бул изилдөө боюнча бул туура. Эмне дегенде эми ошол учурда өзүнүн элине күйгөн, өзүнүн жерине күйгөн бизде кадрлар көп эле болчу. Жаңадан илим алып, билим алып, мен айтып атпайм, жана эле командирлердин арасында буну кыргызча которуп койсоңор эмне болот экен деген. Булар улуттук сезимди көтөрүп атканда баягы тамыры менен жок кылганга аракет кылды. Эмне дегенде билесиңер, тарыхта Кыргызстандан көп эле интеллигенттер Ленинге чейин жазып, Москвага чейин жазып, силер Советтик Союзду түздүңөр, бүт баягы улуттардын баары эмелери тең, укуктары деп айтчу элеңер. Бирок эмне үчүн бул жерде анда кыргыз кадрларды көтөрүлбөйт? Эмне үчүн биз кыргыз жанагы тилин өнүктүрөлүк деп талап кылса, бизди улутчу кыласыңар деп, мисалы жана Социал Туран партиясындагы мүчөсүңөр, ошол эки улутчулсуңар деп интеллигенциянын баарын ошого такап анан баарын теңдиги кырып баштаган себеби ошол да. Негизи ушундай улуттук кадрларга карата болгон ушундай мамиле ошол жылдары Орто Азия башка республикаларында, Кавказда дагы байкалып болгонбу? Сиз эгерде мындай байкап көрсөңүз, ошондой эле бирдей эле тенденция жүргөнбү? Бирдей эле ошо казактарда деле ошондой болгон, башка республикалардын баары тең эле ошондой болгон, баарында эле ошондой болгон. Ошонун кайрадан эле мындай тамырын мындай анализдегенге аракет кылсак да, Ежов менен Берияны салыштырганда экөөнүн деңгээли, кесиптик, моралдык, жетекчилик деңгээли ар башка сезилет да. Мындай ачык маалыматтарды окуганда Ежов өзү өтө эле сабатсыз, өтө эле моралдык жактан дагы мындай адам дейт турганга татыксыз адам деп маалыматтар көп жүрөт да. Мүмкүн балким Берия деле канкор болгон, бирок Берия андан жогору акылы, билими, интеллекти, адамдык сапаты жагынан жогорураак болгон дейт да. Ежовдун бул ошондой өзүн билемдик бир жиндилигиби, орой айтканда, же Жугашвили Сталиндин кол астында ошонун көрсөтмөлөрүн аткарып турганбы? Неге мындай териштирбей эле жапырт кыра берген да? Чын эле акылга сыйбаган нерсе да, бул баягы пландай баягы. Бул эми негизги жанагы тоталитардык сталинисттин табигаты ошондой болуп атпайбы, табигат. Талаптар ошондой болгон. Туура айтасыңар. Мисалы, биринчи чекистердин деле көбү сапаттуу билими жок болгондор. Кылмышкер төбөдөн чыгарган адамдар уголовниктер деп жүрүшпөйбү? Көбү бар ошондой. Ежовдун деле деңгээли баягы, бирок ошол учурда Сталиндин койгон талаптарын аткарган орган болуш керек болчу. Баягы 34-жылы Ленинградда Кировду атып кеткенден кийин, баягы билесиңер, Сталиндин негизги мындай лозунгу Советтик Союз дүйнө жүзүндө жалгыз, тегерегинин баары тең душмандар. Значит, биз деген ошо душмандар өзүнүн баягы саясатын өткөзүп атат. Биз ошого даяр болушубуз керек. Арабыздагы душмандардын баарын тең табышыбыз керек. Ошолордун баарын тең жазага алышыбыз керек деген бул мамлекеттик ошондой саясат болгонду. А бул саясатты аткарганга жана Ежовго окшогон башкесерлер керек болгон. Ошондой НКВД окшогон органдар керек болгон. Булар ошонун буйругун аткарышты. Мен айтып атпайм, бөбүреки ошол учурда НКВДнын өзүнүн көп кызматкерлери, Кыргызстанда эле 120га жакын НКВД
кызматкерлери буга каршы болгондор, мисалы түшүнбөйт, бул туура эмес дегендерди өзүлөрүн репрессия кылган. Бул ошо тоталитардык системанын өзүнүн табигаты ошондой, бири-бирин өзүн жеп турат, өзүнүн элдерди коркутуш үчүн, баягы коомдукту коркутуш үчүн. А ошорекин ордуна келген киши өзүнүн баягы өмүрүн сакташ үчүн жанагындай тияктан келген пландарды аткарганга аракет кылчу. Мына мен айтып атам, мисалы Кытайлар улутунун арасынан Кытайдан келген шпиондорду издегиле деп буйрук түшкөндө булар эмне кылган? Булар ошол учурдагы Фрунзе шаарына же Ош Караколдогу базарга барып туруп эле ошол эки жердеги уйгурларды, дунгандарды, силер деген Кытайдан келген, силер Кытайдын шпионусуңар деп баарын пачкалап кармап, анан эки отдел өзүнчө баягы социалисттик мелдеш кылып, мен бул айда сен 5те отургуздум, шпион таптым, сен болсо 4те эле, эмне үчүн сен жаман иштеп атасың дегенде планды аткарыш үчүн барып дагы эки уйгурду базардан алып келип карап койчу. Же аны суракка деле алышпайт, ошо боюнча анан айлап жатып, анан ошол жерден анан атууга кеткен. Лоцманов ошол планды жакшы аткардың деп жетекчиликтен жеке машине 37-жылы премия сыйлык катары алган деп ошо үчүн ошондой болгонбу? Лоцмановго машина кайрылыптыр деп. Эми мен чын айтканда Лоцмановдун ишин караган жокмун. Ал жетекчи болгондон анын ишин Москвага алып кетиптир. Мүмкүн. А негизи ошондо бул НКВД өз ишин кылып жатты. План аткарып, чын эле баягы териштирбей эле камап, жазалап атып дегендей. Ошол учурда эл арасында деле айтылып калат азырга чейин, баягы бири-биринин артынан тоголо каршы жазып. Жөн эле жеке көрө албастык болобу, бирөөнү душман көрөт, атаандаш көрөт, карапайым элден баштап жогорку кызматтагы адамдарга чейин бир топтор ошол эле бийликтеги биринин артынан бири ошондой сая түшүп, бири менен ушул репрессия мезгилин бири-бири менен согушуу, күрөштү дагы колдонгон жок кылууга деп. Ошондой элементтерди, ошондой белгилерди байкаган жоксузбу сиз? Байкалат. Эми баягы бул жерде бир топ деп атасыңар. Бул ошорекиндей акыбал менен колдонгондор даже жеке кызыкчылыгын маселени чечиш үчүн, өзүнүн карьерасын көтөрүш үчүн, ошол эле жанагы өзүнүн жетекчисин жамандаш үчүн ушундай акыбал менен колдонгондор да болгон да. Муну жашырбаш керек. Эмне дегенде даже кошунасынын сулуу аялы, сулуу болсо ошорекиге суктанып алыш үчүн анын күйөөсүнө тоголоп кат жазып коюп, аны ал учурда текшере турган киши жок болчу. Пландарды аткарыш керек болчу, эл душманын издеш керек болчу. Көрдүңөрбү? Ушуга эле байланыштуу суроо. Эсимде де 90-жылдардын башында эң тарыхта калган биздин легендарлуу парламенттин отурумдарынын биринде эсимде, ошондо КГБнын архивдерин ачуу тууралуу маселе көтөрүлгөндө, ошондо кээ бирлер каршы чыккан. Эгерде ал маалымат ачыкка чыкса, бул деги Кыргызстанда бири-бири менен ар бир экинчи адам учурашпай калат. Анткени заманы ошондой болгон, коркутуу үркүтүү болгон, бири-бирине артынан ошол арыз жазып, бири-биринин артынан ошо тоголо каршы жазгандар билинип калса, биздин коому ыдырайт, ыркыбыз кетет, чатактан башыбыз чыкпай калат деген бир депутаттардын талаш тартышы эсимде да 90-жылдардын башында. Ошол учур мисалы ошондо ар бир жазаланган адамдын артында атылган өзгө канчалык кызматы жогоросо, анын артынан ошондой эле деңгээлдеги кызматкерлердин колу коюлган көрсөтмөлөрү, мойнуна алган же тоголо арыздар тиркелген болуш керек, Туура, негизи аттуу баштуу адамдардын аттары. Бул азыркы силер айткандын негизи бар. Эмне дегенде, мисалы, мен азыр ушул Чоң Таштагы Атабейтте ушу 91-жыл жайында жана 137 кишинин сөөгүн казып атканда биз ошону анализдеп көрсөк, ошол Москалев деген археолог, ошондо тажрыйбалуу археолог болгон үчүн бизди казып атканда комментарий берип атты. Мисалы, эсимде тиги бир ошо жердеги чыккан сөөктүн жамбаш сөөгү сынык экен да. Жамбаш сөөгү сынык. Ошондо айтып атат, бул киши ушу өлөрдүн астында эле сынган мунун буту.
көрдүңөрбү ушул эки бүтөлүп бирикпей ошо боюнча сынган боюнча калып калган. Бул эмнени айтат? Бул деген силер айткандай ушул эки адамды НКВД кармагандан кийин түрмөдөн муну сен эл душманысың, сен Баурекини катка кол койгун документке, же болбосо сен дагы кимдер эл душманын тизмесин айткын деп кыйнаганды көрсөтүп атат, кыйнаганды, сабаганды. Анан адам деген адам ар кандай адамдар болот. Кээ бирөө аягы өлгөнчө турат өзүнүн тиги баягы позициясына. Кээ бирөө болсо жанагындай кыйнаганга чыдабай кетип, деле мени кыйналганда батыраак кутулайынчы, келгиле касы кагазыңарга кол коюп берейинчи деген чыккан туурабы. Анан ошол үчүн мунун негизи бар жана силер айткандай. Азыр мисалы мен деле ошондон алысмын. Азыр КГБнын архивинин баарын тең эле баягы жарыялап ачып койгон деген. КГБ деген бул атайын кызмат. Муну аякта баягы жашыруун маалымат дайыма болот. Ошон үчүн мен мисалы деле ушу чоң кылдаттык менен буга караш керек дейм да. Кээ бирөөлөр азыр айтат, КГБнын архивинин баарын тең эле ачып эметип коюш керек. Буну чоң кылдаттык менен караш керек. Изилдөөчү илимпозсуз. Анан ошо изилдөөнүн мисалы жеке менин пикиримде бир нерсе менен эле мына бул эмгегиңиз буйруса бир жыйынтыктап коелу, бир алгачкы жыйынтыктардын бири. Мен ишенбейм, ушул менен эле токтоп калат депчи. Сиз ошончо тонналаган кагазды казып, ошончо жылдар бою архивде отуруп, сөзсүз көптөгөн маалымат, көптөгөн бир мүмкүн бир ой келгенdir сизге. Мындан башка дагы изилдене турган эмне бар ушул багытта сиздин оюңузча? Эми купуя сырды КГБнын секреттерин айтпай эле коелу, андан тышкары коомчулук айтып бере турган. Мына мисалы мен айтпадымбы, Бауреки, ушул эле 10 томду анализдегенге чоң көп мындай багыттар ачылып атат. Мына мисалы, сиз өзүңүз кайсы жерден болосуз? Таластан. Таластан. Бүгүнкү күнү мисалы Талас областы боюнча ушул кандуу репрессия жылдары канча киши репрессия болгонун сиз Таластык билбейсиз, туурабы? Эч ким билбейт. Ошол эле бүгүнкү күнү Нарындыктарды алалы, Көлдүк, Чүйдүк же Ош Баткенди эч ким билбейт. Бирок бул китепти азыр анализдеп ушул экини чыгарсак болот да. Мына мен айтып атпаймынбы жана? Касы жылы туулган, кайсы жерде туулган деп. Ошо Талас областта дегендердин баарын өзүнчө бир тизме кылсак, бул жерде мисалы канча миңдегенби, жүздөгөндүн өзүнчө фамилиялар чыгат. Мына Роза Төрөкуловна Айтматова мен айткам, ушул экини таластыктардын тизмеси мага берчи болот. Эгерде бүткөндөн кийин мен ушул эки тизмени алып, таластык туугандарга кайрылып, мүмкүн Талас областной борборунда ошолордун аттарын чегебизби ташка же өзүнчө китеп чыгарабызбы. Ошол эле Нарындык туугандарга азыр ушул Нарындык төрөлгөн ушул жердегилерди алсак өзүнчө бир том болгон турат азыр. Өзүнчө том болуп, аларды изилдесек болот. Ошо Көлдүк же болсо ошол эле мисалы мен айтып атпаймынбы, 3-орунда бир жерде эң көп болгон уйгур туугандарды, ошол калышты да ошол уйгурларды. Ошол экинин ушул 10 томдон ошо уйгурлардын тизмесин эметсек, алар 1 томбу 2 том болуп чыккан атат. Ала уйгурлар азыр карап ал жерден өзүнүн ата-энесин карайбы, табабы, канча жылы эмне болуп соттолгонбу, аттылганбы. Бул астыда чын айтканда чоң жумуш турат. Бул башы гана дейсиз. Башы гана. Эми бул мен ойлойм, бул маалыматтар жашыруун болгон үчүн муну билбей атышты. Бирок азыр чоң мынакей астыда багыттар бар, муну изилдегенге мүмкүнчүлүктөр пайда болду да. Эми буга азыркы биздин тарыхчылар, илимпоздор, кызыккандар бар менимче. Азыркы муну жаштарга айтышыбыз керек да, азыркы муундарга. Эмне үчүн дегенде өзүбүздүн тарыхыбызды билбесек, особенно Бауреки кайгылуу учурларды билбесек, өзүбүздүн алдыда ушул экиндейлер болбош үчүн эскерүү, бул эсте унутпай жүрүү, кайталанбас үчүн ушул экини азыркы муундарга айтышыбыз керек. Бирок тилекке каршы азыркы кээ бир жаштар билбеши да мүмкүн мындайлар, туурабы? Ушул маалыматты бул эми мындай тизме экен, чоң тизме, мындай кеңири. Ушуну санариптештирип эле интернет санариптик цифралык версиясын чыгарыпса, көпчүлүк буга жетүү, бул маалыматты алуу оңоюраак болмоктур мүмкүн. Бул дагы негизи азыр
мындай каралып атат. Мүмкүн ал дагы болушу мүмкүн. Туура. Урматтуу НТС'тин көрүүчүлөрү, сиздер эсимде долбоорунун кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар. Yeah.